Ели как оталды го байкуш. Я 28 градус көрсөтүп атат. Якутиядагыдай эле видео баштап турмун го, я. Вот я отсюда, да. Седьмой подъезд где? Седьмой Подъезд где? Через салон как-то вот сюда пролезет, посмотрим, да? Давай, попробуем. Попутчик мне заказ берет, каралач. Тугандар, ассаламу алейкум. Минус 23 20 билбейм иши кылып ойгондук. Машинага келдик мынакей. Байкуш. Машинамы дагы байкуш. Бисмилла. Эмне болду экен? Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр оталдырып көрөбүз канча градус экен, бисмилла. Ели как оталды го байкуш. Я. Ели как оталды го. Ой. Ушундай позитивдүү нотада Аким Кежи YouTube каналына кош келиңиздер демекчимин. Биз баштайбыз буюрса бүгүнкү сменабызды. 3 январь саат 7-ден 51 өтүп атат. Ушундай выходной күндөрү эрте турдум. Керектүү күндөрү эрте туруп иштебей, Ладно, еще аптанын 3-күнү среда. Сменаны буюрса бир баштап көрөлү деп атабыз. Бүгүн негедир могу эртең менен саат 9-дан 19 өткөнгө чейин 9:20-ларга чейин бонустар жанат эмес беле? Ошондой бонустар жок. Вот. Ну ладно, ничего, бир көрөлү. Баштайлы, машинабызды кызыталы. Анан кийин буюрса бензин жанып калган. Бензинди куюп туруп 7:50 болсо, ар жак бер жак менен 8:30-да уже биз пассажир менен болуп калат экенбиз буюрса. Ошол. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып болсоңуздар катталып кетиңиздер. Лайктардан басып, видеону түрүрбү баштан аягына чейин көрүп коюңуздар. Саатыбыз 8-ден 28 өтүп атат. Мен заправкага келдим, бензинди куйдум. Линияга мынакей чыгып атам. Неге мынча кеч? Просто машинанын ичи вообще жылыбай койду. Эптеп өзүм азыр аран курткамды чечтим. Мынакей сразу. Заказ 9 минут алып подача 1.82 3,7 километр. Так. Ай, мен разворот кылышым керек экен. Заказды көздөй жылы берели. Анан эң негизгиси айтайын дегеним, силерге мен Москва шаарында бир ишеничтүү таксопарк атаманды сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7-ге моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Булар Кисартка жаңыдан чыккандарга регистрация кылып берет. Лицензия, страховка, ошол сыяктуу документтер жасайт. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобил менен Яндекс улап беришет. Экономдон Майбахка чейин улап беришет. Там доставка, грузовой, портер, алардын бардыгы деле бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалуу розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким Кежи YouTube каналынан Гүлжигиттен алдым эле деген сөздү унутпаңыздар дагы. Таксопарктан келин маалымат алып, кошулуп, анан жумушту кылып жүрөңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. 28 градус көрсөтүп атат. Көрдүңөр. И плюс мынакей сол жакта суу вообще ысыбай койду. 90га чыкпай эле койду го. Ошол жерде эле турат. Кече буга чейин 90го мындай машина кызыганда эле чыгып калчу да. Азыр вообще чыкпай жатат байкуш. Суук. 28 градус. Машинанын ичинде толстовка чанда üşүйсүң го, чиркин. Доброе утро, здравствуйте. Сейчас еще. Человек выйдет, да? Да, пассажир один. Пожалуйста. Спасибо. Так. Жиырма минутта алып келдім бұларда. 951 рубль болды. Так, артқы көрікті үстіне түріп қойышатты.
И ушул эле жерден Новаригада глобуста. Да, бир заказ алып, клиентим точно бир 10 метр арыракта эле турат, по идее. На келдим, по идее чыгыш керек, но пока жок, что-то. Ошол. Анда жарык коюп сүйлөйүн, Сууктан тиги суум вообще минимальныйга түшүп кетип, анан азыр эми более-менее 90га жакындап калды. Эки остановка болчу, 23 мүнөттө алып келип койдум, 882 рубль болчу. Анан да бир заказ түшүп калды. Очень высокий спрос, комиссия снижена деп келди. Ошого урган бойдон бара коеюн. Пожалуйста. Всего доброго вам, хорошего дня. Палиха 8 мүнөттө алып келип койдум, 482 рубль болду. Очень высокий спрос, комиссия снижена дегени ушул турбайбы? Канча комиссия алды экен будан? Көрүп коеюнбу? Көрсө көрүп коеюн. 482 рубльдан. Так, пока чечеле экен. Кичине обработка болуп атыптыр. Так, линиядан чыгып койдум, 9дан 43 өттү. Ушул жерден эми мен по деламды жандырам, себептигинде таксопаркты көздөй барышым керек. Ошол жерде кичине иштерим бар. Дароо эле по деламды жандырарым эле попутчик мен заказ берип койду. Попутчик бир аз өзгөргөн турбайбы? Голосовой уведомление менен кичине маалымат берди, то что экинчи попутчикке жолдо кирип өтүшүңөр керек экен. Заказ чыгып калса, машинада эки эле пассажир боло алат экен. Мурун попутчик жаңы чыкканда 3 пассажирга чейин алсаң болот эле да. Азыр эми эки эле пассажир, өтө жакшы. Ошол кетти эндеймиз. Бул районго көптөн биргелик болчу. Так, ошол жанагы минус 28 болуп, могул низамирзайка сууда чечпей калыптыр, тоңуп калыптыр. Болбосо 30 градуска ылайыкташтырылганды куйгам да. Что-то күтүп атам, жок, отмена не повлияет на активность дейт. Уже отмена кылсаң да активностьтың түшпөй турган эмеге калып турбу, же оплата по карте чалат окшойм. Алло, доброе утро, здравствуйте. Чуть мы раз найти не можем. Найти не можете меня? Да. Я по указанному адресу приехал, у 7-го подъезда ожидаю вас. Прывшина, дом 9, правильно? Ну, 9-й дом, да. 7-й подъезд где мне? 7-й подъезд где? Ну, улица... Вот поставим тоже. Улица... Между 9 и 11 домом стоим. Так, подождите, тогда между 9 и 11 это у меня получается где? А, все, вы спереди, оказывается, стоите. Сейчас я немного доеду к вам. У вас что-то 7-й подъезд указан. Так, улица Новый Арбат, да? Да. Ну где пешеходка? Пожалуйста. 42 мүнөттө попутчик менен болчу, бирок попутчик жолдо чыккан жок. 1030 рубль. 1030 рубль. А мен кайра кайка кетишим керек экен? Кайра артка кетишим керек экен. Бул жер тупик экен. Ушул паркка такыр эле келе экен. Мындан ошол парк Горького дегенчи. Парк Культура деген метро буяка жакыныраак да. Ошол парк Горького келип көрүш керек экен. Кандай жер экенин депчи. Улица 9 мая, да? Да, Пожалуйста. Всего доброго вам. Да. 12 мүнөттө Леруа Мерлинге алып келип койдум. 331 рубль, 9 май. Владение 20 деген көчө экен. Так. Эми бул биринчи заказ десем болот. Жанагы өзүм жумуштарымды бүтүп, үйгө кирип тамак ичип, ар жак бер жак кылып турана чыккан жерим. Саатыбыз 7ден 17 өттү. Азыр улантып атабыз.
Аз көрөлчүмү батат кемби булардын посылкасы. Что, у нас получится вот эту штучку засунуть? Через салон как-то вот сюда пролезет, посмотрим, да? Давай, попробуем. Я как бы сесть иду, могу как бы... Я как будто здесь лежала. Понятно было, да? Хуже было бы, конечно, если бы два складывалось сразу же. Да, и удобно когда в одном. Так, едем мы с вами за кордон. Химкинский бульвар. Недалеко, минут 10-15. Спасибо, взаимно. Химкинский бульвар, 18 минутта алып келип койдум буну. Печканы өчүрүп туруп, нормально сүйлөп берип коеюн. Так, доход 544 рубль дейт. Нормально. Так, дагы бир заказ принимать этип алдым эле. Ошол заказга урган бойдон жөнөйлү 7 минуталык подача дейт. Вот. Аз муну курткамды алып коеюн, жүдөп кеттим муну мен. Вроде машинанын ичи жакшы жылып калды. Пожалуйста, всего доброго вам. До свидания. 28 минутта Юрлово деген деревняда Пивальди деген ресторанды бир нерсе бар. Ошол старинный сыяктуу 769 рубль. Дал ушул жерден жана 19 минут калган болчу бияка поездкабызгачы. Ошол жерде заказ келген, подачасын 1 минут деп анда принимать эткенмин. И көрсө ал отмена кылбаптыр, күтүп туруптур. Мынакей, келип калдым уже на месте. Аз көрөбүз. Чыгабы, чыкпайбы. Так, бул Путилковага барат экен. Кайра обратно Крым, Москваны көздөп кетет экенбиз. 31 минут дейт. Нормально. Добрый вечер. Вечер добрый. Едем, наверное, да? Ага. Путилково. Да, все верно. Всего доброго вам. До свидания. Ой, наконец-то, ой, наконец-то. Жанагыл, буларды алып аткан жерде 12,5 канча минут? Ой, 13 минут күтүп турмун. 160 рубль ожиданияга келиптир. Ошондо 721 бул поездка болчу. Плюс 160 рубль ожидание болсо 800 бир нече болуш керек болчу. Бунда. Всего доброго вам. До свидания. 39 минут болуп кетти туугандар. Бул долгий поездка болчу. Негизи 32 минутта жетишким керек болчу, но жанагы МКАДтан келатып бир съездден өтүп кеттим. Кайра барып башка съезддерден мындай разворот алып келгенче ошол 7-8 минут кошулуп кетти. Ошого байланыштуу болду. Доход 980 рубль. 5000 рубль. Так, канча көрсөтүп атат? 4800, 5000 көрсөтүп атат примерно доходтучу. Азыркыдан комиссиясын чечип алган болсо, ровно 5000 иштептирбиз. А эгер чечкен эмес болсо, ооба, доход чечип алыптыр. Ошондо 5000 рубль иштептирбиз. Азыр дагы 58 километрге жеткен бензиним бар. Жанып калды. Аз барып дагы бир 500 рубльга бензин куйсам, ошондо полный 0 болот. Потому что куйган бензинибиз уже 1500 болот, аз 500ге куйсак. Анан 1500дөй примерно бүгүн расход кылынды. Магазин, сет алып атып, еще плюс 1800 аренда. Ошолордун баарын эметкенде уже 5000ге чыгып кетип атат расход, туурабы? Вот. Поэтому бүгүн тем более еще и съемка кылганбыз, барып рекламный ролик тарткам. Вот, только ошонун гана доход болуп атат, а так мында чисто таксиден доход эми азыр барып бензин куюп туруп, андан кийин 9-дан 45 өттү. 15 минут аз барып бензин аяк-бияк кылып туруп, 10до баштап дагы 2 саат иштесем, 2 сааттын ичинде 1000 же 2000 тапсам, чистый доход ошол болуп калат экен да, примерночу. Ну, пока ушул. Попутчик мен заказ берет, карагылачы. Жана эртең мен тиги Апалихадан Новый Арбат жака попутчик
попутчик мен алып келгем да. Попутчик чыккан жок. Так, Конькова жактан 1.82, рейтинг пользователя 4.91 дейт. Так. Все, ушундай барат экенбиз. Здравствуйте. Так, улица Профсоюзная. Дубак, да, на улице? Да. За 4 минуты, говорите, замерзли? Откуда? Да, вас этого здания вышел. Ага. Пожалуйста, всего доброго вам. До свидания. Спасибо. Бұл бюртуғаныңызды мен қанша мұрат алып келдім, адашпасам білбеймін, уже ұнтықта қалдым. 443 рубль болды. Өзі негізі тажик екен, тажик ұлтындағы жігіт екен, красавчик екен. Бірақ орысшасы менікінен да жақсы, тұнық. Тажикстанда Душанбеден болған. Семьябыз полный үйбілөсімен орыс тілінде сөйлешөбүз, ошон үчүн тилим жакшы дейт. Сүйлөшүп келдик. И плюс сразу ушул жерден экинчи заказ принимать этип алдым. И ошого акырын топот ете берейин, э? Здравствуйте. Так, улица Шушенская, да? Да. Пожалуйста, всего доброго вам также, до свидания. 36 минутта 1039 рубль. Нормально. Бабушкинский жаққа келіп қалдық примерно. Ошентип көп өтпөй эле үйгө келип алдым туугандар. По пути домойду жандыргандан кийин бир заказ берди. Тоже мындай 9 минут алып поездка болчу. Аны аткардым да үйгө келдим, машина парковкага койдум. Саат 12ден 16 өттү. Уже 4 январь болуп кетип атат. Эми кеттик бир эметип коеюн. Мол эсепти чыгарып берейин, андан кийин да бир коронный сөздү айтып коем. Кабыл алып пункт коюп турмуздар. Так, 14 заказ кылып турмун. Саатын айтпай эле коеюн. Режим битке бузулуп кетти. 6817 рубль иштеп турмун общий грязь. Анын ичинен 1800 рубль бул аренда, 1500 рубль бул бензин, 697 рубль бул ашаңга кирип чыккам. И эртең мен магазинден эт алгам, 928 рубль. Потом 219 рубльга бир машинанын данныйын сатып алгам. Автотекадан сатып алып, данныйын көргөн полный историясын. Вот. Ошолордун баарын кемиткенде таза чөнтөгүмө 1673 рубль калаптыр. Аки. Вот. Эми жанагы коронный сөз бул эми таксиде стабильно канча тапса болот деген мекенде иште бир туугандар сурап калат да. Ошолорго айтарым. Таксиде бир күнгө такыр окшошпойт. Бир күнү кечээки мурдагы сменаларымда мен 5000, 4700, 6000 да Брянск деген шаарга барып келгенде 13000, 11000 ошондой тапкан акчаларым болгон. Бүгүн мынакей 1600 эле болуп отурат. Полный расходтордон сырткары. Ошондой дагы күн болуп калат. Ошон үчүн бир мындай стабильный эмеге норманы айтып деп айта албайбыз. Ана таксистердин бардыгына эле бир күндө канча тапса болот десе, ар кандай десе эле тапкан доходду жашырып аткандай эмес. Ошол эч ким айта албайт стабильный канча тапса болот экенинчи. А так ошол видео жаккан болсо лайктардан басып, поддержкалардан көрсөтүп, каналга каттала элек болсоңор катталып, комментарийлерден жазып, короче ошол актив көрсөтүп тургула. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз.